Маектөрүбүздүн бул жолку коногу Ырчы Гүланда. Көптөн бери маектешилик каарманыбыз чыгармачылыгындагы соңку жаңылыктарынан кеп баштады. Саламатсыздарбы? Биринчиден учураша алалык. Бар жок жакшы, Кудай буюрса. Акыркы баягы чыгармачылыгымдагы жаңылыктар биздики эмне болот? Жаңы ыр, жаңы клип, жаңы костюм дегендей эле. Ушу жаңы ырлар жаздырып, клипке даярданып дегендей ошо чыгармачылыгымдагы жаңылыгым баягы ырлар менен алышып, чыгармачылыкта баягы иштеп аткандаймын да. Бир кезде шоу чөйрөсүнөн алыстай түшкөнүн айткан ал, учурда чыгармачылыкка кызуу киришкенин кошумчалады. Баягы мурун болсо эми кичине баягы чыгармачылыгымда тыныгуу болгон да. Себеп дегенде балдарым кичинекей болуп, ошол эле учурда үй салып, жеке жашоодогу бир баягы аял затында ар бир аялда тынуу болот го, ошол эле сыяктуу менде дагы ошо балдарым менен алышып үй салып, ошо оокат жумуш менен аралашып жүрүп, мен чыгармачылыгымды бир аз баягы таптакыр токтотпосом дагы бир аз тынугу болгон да. Анан азыр эми балдарым баягы чоңоюп өзү менен өзү деп айтпайм, бирок кызым 3 класс, балам 1 класс болду. Үйдү салдык, бар жокту кылдык, эми баягы чыгармачылыкка мынтип кийлигишип жаткан учурумда азыр. Ошондой эле буга чейин жолдошуна таандык ырларды аткарса, учурда ар башка авторлор менен иштешип жатканын айтат. Мурун мен Айбек менен ырдап жүргөндө, мен баягы 90% ырды мен Айбектин ырын ырдачумун да ошол кезде. Ал эми мен азыр башка авторлор менен иштешип баштаганыма меники 2-3 жыл болуп калды да. Меники баягы азыркы репертуарымдагы ырлар ар кандай авторлор. Анан сөзсүз түрдө баягы мен жаңы ыр жаздырып, заказ берип, оонуна заказ берип, аранжировка кылдырганда сөзсүз түрдө Айбекке куузайм биринчи убакта. Анан ал угуп көрүп баягы бул жери мындай, бул жери тигиндей, бул жерди мынтип оңдо, же мындай кыл деп өзүнүн кеңешин берет. Албетте биринчи сынчым Айбек. Бирок мен баягы эмени идеяны өзүм берем да. Мага мындай ыр болсо жакшы болот эле деп сөзүнө дагы, оонуна дагы ушундай заказ берем. Анан баягы качан бышып, жүрөгүмө жаккандан кийин анан алып чыгам да. Ырчы бир учурда бала бакча ачып, ишкерлик менен алектене баштаган. Ал иши боюнча буларга токтолду. Ошо бала бакчаны бир жылдан ашык, 1-2 жылга жакын иштеттим. Анан чындыгында баягы жакшы болот, бирок биз баягы балдар окугандан кийин шаардан үй алып, ошо балдарга жакыныраак болсун деп, ошо мектебинин жанынан үй алып кетип, анан ал жак садик ал жакта болчу да, тиги раздольныйда болчу. Анан мен эки жакка тең аябай жетише албай ушундай чоң бир түйшүк жаралып калды мен үчүн. Себеп дегенде ошол жактагы балдар бүт ар бир баланын жоопкерчилиги менин мойнумда болуп. Анан ушундай жетише албай чарчап, кыйналып баштаганда анан жаап анан ал жакты ошо саталы деп чечтик да. Себеп дегенде каралбаган үй эскирет, чаңдайт, кирдейт, ошентип эме кылбастан өзүнүн ээсин таап баягы ошо саттык десем да болот да. Андан кийин балдары тууралуу кеп козгоду. Балдарымдын бир кыз бир уул, ошо Раяна, Молдомуса. Экөө тең атасына окшош. Анан мүнөздөрү деле баягы азыр бала да, мүнөзү деле бала кадимкидей эле, бирок кызым баягы ырга сулух күчтүү, жакшы ырдайт, бирок ырдагысы келбейт да. Экөө тең ырдан чарчап калгандай да. Себеп дегенде кичинекей кезинен бери эле жанында ошо баягы нянька болсо да ээрчитип алып, жанында ошентип жүрүп, уже ошол немеден чарчап калышканда, канча тойго барышымды, ошо ресторан эмелердин адрестерин билип алышкан да.
Анан мындай ошондуктанбы үйдөн ырда десең деле болушпайт, мындай каалабайт да, ырды каалашпайт. Ошондой эле жолдошунун улуу балдары менен дагы катташып тураарын, былтыр кайнене статусуна ээ болгонун кошумчалады. Айбектин балдары менен катышып турабыз. Айбектин балдарынын баары биздин колдо. Ошо былтыр улуу баланы үйлөнтүп, азыр келиним кош бойлуу. Кайнене болдум, эми чоң эне болом дегендей. Мен кайнене болдум деп таптакыр эле кайненелик баягы эме кылган жокмун. Мен келиним Жанара аябай жакшы кыз. Апа деп ушундай карегим менен тең айланып турат. Көз карашыман түшүнөт бар жогун. Ушундай келсем үйүм жыйналуу, тамагым жасалган, балдар каралган. Ушундай бир жакшы келиндик кызматын өтүп атат учурда. Анан мен баягы келиним анан кайненемин деп мен таптакыр андай деле мындай ошондой бир эме кылган жокпуз да, экөөбүз достордой эле үйдө болгондой дос сыяктуу эле экөөбүз сүйлөшүп жүрөбүз. Эми апа деп мени аябай сыйлайт, бирок мен болгон эле характерим, болгон эле мүнөзүм, болгон эле баягы мамилемди жасайм да. Жасалмалуу кылып, сен келинсиң, анан сен мындай кыл, тигиндей кыл деген жок. Андай жок, андай эртең менен кетем, кечинде келем, мисалы, анткенге баягы убакыт деле жок да. Анан келсем баягы үйүм жыйналып, тамагым даяр, тамагымды берет, чайыбызды берет, баягы ошонун баягы экөөбүздүн ортобузда эме көз тийбесин жакшы. Андан соң улуу жана кичүү балдарынын мамилелери тууралуу да сурап өттүк. Балдардын ортосундагы мамиле абдан жакшы. Мурун болсо баягы кичинекей болуп, эч нерсени түшүнүшпөсү мүмкүн болчу да. Ал эми азыр баардыгы чоңоюп, эс тартып калышты. Анан баягы мен кичинекей балам Кутман байкесин аябай жакшы көрөт да. Анан футболго алып бара турганда ошо Кутман байкеси алып келе турганда ошо кичинекей балабыз молдомуса ошо Кутман байкесинин мойнунда да. Ал келсе кучактап мойнунан асылып ушундай басып жыгылат. Ошо андан кийинки балдар Арузат, Шерзат, алар ошо 1-гимназияда окушат. Алар ошол жакта жатып окушат. Анан суббота, воскресенье күндөрү алып кетебиз да, ал жактан алып кетип, ошо балдар менен баягы ойночу жайларга алып барып ойнотуп, тамактанып бирге көбүнчө убактыбызды ошентип өткөрөбүз да, эгер бош болсокчу. Эми балдар менен балдардын ортосунда мамиле абдан жакшы. Негизи мындай да, эми менин башымда да бала бар. Балдарда эч кандай бала деген наристе күнөө жок балада. Ошондуктан алар деген баары бир биз бөлүп турган күндө деле алар бир тууган да, баары бир каны бир, атасы бир дегендейчи. Анан кийин баары бир туугандан бири бирин тааныбай, мындай тааныса дагы баары бир тааныйт да. Кийинчи мисалы мен качыштырбай койгон күндө деле алар таанышат, сырттан таанып, сыртынан карап бири бирин ушинтип мындай бир тууган болуп туруп, тааныбаган киши болуп турса, бул эң жаман нерсе да. Ошондуктан баягы балдарды мен жакындатканга, колуман келишинче жакындатканга аракет кылам да. Мен мисалы, мен эгер ушуну каалабайм, мен болбойт деп койсом, болбой калат да. Себептен де булар бир тууган, каны бир, атасы бир болуп аткандан кийин булар кийин катташып, эже байке болуп, бири-бирине баягы күйө турган туугандардан болуш керек да. Ошон үчүн албетте менин каалоом баягы кандай десем, менин каалоом күчтүүрөөк да. Айбек болсо эмне, ал эркек да, ал эртең менен кетет, кечинде келет, анын көп колу бошобойт. Мен көбүнчө сунушту мен киргизем да. Балдарды мындай кылалы, тиндей кылалы. Жакшы тамак жасасам дагы ушу улуу балабыз менен келинибизди чакырып үйгө тамак ичип кеткиле деп ушундай мындай бир жакындаштырганга ошо аракет кылам да. Үй бүлөдөгү ынтымак үчүн жолдошум мага ыраазы дейтирчи. Ыраазычылыгын баягы монтип сыртына таптакыр айтып салбаса дагы мен сезип турам да, ыраазы болгонун сезип турам. Баягы
ошо былтыр той бердик деп атпайбы, ошондо ушунчалык бир ыраазычылыгын билдиргиси келди. Ошончо элдин астында ушундай мага ыраазычылыгын билдирип, жакшы сөз менен ыраазы болду. Мен ойлоп калдым, баягы жүрөгү жылып мага ыраазы экенин мен сездим да, ошондон ыраазы болот албетте. Биз Айбек экөөбүз, мисалы Айбек бир жумуш баштаарда сөзсүз түрдө менен кеңешет, кеңешчи сөз болсо кеңешип, баягы үй бүлөлүк пландарды чогуу түзүп, мен менен баягы эсептешет да. Бул мени баягы сыйлагандыгы, мага болгон сыйы, мага болгон бир жакшы бир эмеси деп ойлойм да, сезимдери деп ойлойм. Анан ошол эле учурда ар бир келген майрамдарда белектерин берет. Анан баягы жыл сайын үй бүлөбүз менен эс алдырып келет, чет жактарга алып барып, жылуу жактарга. Эми ошол эле баягы мага болгон бир эмеси болуш керек дейм. Мага болгон сыйы. Ошо сыйы, мага болгон ыраазычылыгы. Эгерде жүрөгү жылыбай турса, анда билбейм, анда жашоодо үйдө дагы ынтымак, кут жок болмок. Эгерде мен ушунчалык анын жүрөгүн жылытпаймын, анын көңүлүнө төп келбей турсам, анда жашоо мындай болмок эмес. Жыл сайын үй бүлөбүз менен чет жакта эс алабыз деген ырчы маек соңунда алдыдагы эс алуусу тууралуу айтып өттү. 5 жылдан бери, ушу 5-чи жыл болот го дейм, ошо эс алып келгенди баягы салтка айландырып атабыз да. Себеп дегенде баягы адам баласы иштей берет экенбиз, тытына беребиз, балдарды багабыз, антигини кылабыз, баягы көрөк кат менен алышып жүрө берип, өзүбүзгө баягы көңүл бөлбөй, өзүбүз эс алганды да унутуп коет экенбиз да. Анан биз ошо бир өзүбүзгө да көңүл бөлүп, эс алып, чет жактарга барып, ал жактын дагы бир жакшы нерселерин көрүп келели деп, биз ушинтип быйыл ошо Кудай буйруса Мальдивага же болбосо Балиге барабыз деп пландап атабыз. Кудай буйруса балдарды алып алып ошол жака. Эми аны ушул биз жыл сайын январда кетебиз да. Жаңы жылды өткөрөбүз бул жактан. Жаңы жылды тосуп коюп, анан кетебиз. Ошол жака барып 10 күндөй, 15 күндөй барып эс алып келебиз. Анан быйыл ошо буйруса эки жакты баягы тандоодо турат, Бали же Мальдива депчи. Анан эми ал көрөбүз, планыбызда бар да. Сиздерге чоң рахмат, жалпы жамаатка чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Анан биздин баягы көрөрмандар сиздерге элибизде тынч болсун, токчулук болсун, аман болуңуздар.